калпак ошо үчкө бөлүп атат да. Оң канат, сол канаттан ичкилик деп. Оң канаттагылар көп жүргүчү айры калпак дейт. Бул капталынан айры болгон да. Сол канатта маңдайынан айры кылган экен. Дагы ичкиликтик болсо туюк калпак дейт. Мисалы оң канаттыкы бугу болуп атпайбы? Карасаң айры калпак. А сол канаттыкы бука, татем. А эми ичкиликти болсо мына туюк бөрү татем. А түсүнөн дагы мисалы оң канаттыкы ак, сол канаттыкы көк, ичкиликтики кызыл болуп атат. Караса түстөрү дагы анан бул тилигинен да айрысынан дагы ошону бөлүп билген. Дагы бул оң канат, бул сол канат, бул ичкилик деп. Кыргыздарда тоону ыйык туткан да. Тоо. Ошол карасаң тоону мекендеген эл ошол бул 40 курунун биримдиги деп. Карасаң ошол өзүнүн жанагы ойчул эл да, жанагы мындай чыгармачыл эл да. Ошол өзүнүн чыгармачылыгын, ой чабытын ошол баш кийимине да киргизип кеткен. Мисалы көрдүңбү, мына бул жерде да алып карагуш. Жана оң, сол, анан ичкилик болуп атпайбы? Ошо алып карагушты атайын эле 3 башат. 3 деген санды кыргыз ыйык тутканда ата, эне, бала үчөө бирдей ыйык деп. Ата, эне, анан бала 3 ыйык деп. 3 башат деп. Аябай кызыктуу. Ыйык ойлорду, ыйык идеяларды ошон үчүн кыргыздарда калпакты ыйык тутушкан. Чоң рахмат агай, аябай кызыктуу.